ар бир өлкөдөгү болгон саясий кырдаалга кайдыгер караган жокпуз. Айрыкча президенттик шайлоодо биз өзүбүздүн кандидатурабызды көтөрдүк. Биз күрөшкө чыктык. Ал күрөштүн жыйынтыгы боюнча сиздерди маалымдаганмын. Биз соңку шайланып өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган жекеден жеке партиябыз. Биз аны тааныбайбыз, ушу кезге чейин тааныдык деп айткан жокпуз. Экинчиден, шайлоо мезгилиндеги бузулган аябай каттуу одоно конституциялык мыйзамдардын бузулушун ачыктан ачык сындап келгенбиз. Биз ошол позициябыздан кылдай кыйшайган жокпуз. Ал позициянын платформасында эки чоң эл аралык кыймыл пайда болду. Булар кандай? Мен макул эмесмин деген кыймыл жана менин укугум бар деген кыймыл. Мен макул эмесмин деген кыймылдын негизги койгон талабы эмне болду? Кыргыз жараны өз добушун өзү ээ болсо, өз добушуна өзү. Бизди айдап барып, биздин добушту каалаган талапкерге добушун салдырбаса. Мен макул эмесмин деген административдик, мамлекеттик күч органдары биздин жарандарга басымдык көрсөтпөсө. Себеп биздин конституциянын негизги көзөгү экинчи беренесинде турат. Бийликтин бирден бир булагы жана эгемендүүлүктүн туткасы Кыргызстандын эли. Демек, Кыргызстандын эли эркин шайлоого, эркин шайланууга, эркин укугун билдирүүгө укуктуу. Мен макул эмесмин деген сөздүн негизги мааниси мен кул эмесмин дегенден турат. Мени каалаган жака жетелебе дегенден турат. Биздин партиянын позициясы ушул бойдон бекен турат. Укугум бар деген кыймылды эмне үчүн түздүк? Бизде 100 миң деген шайлоочулар өздөрүн тизмеден таппай калды. Айрыкча Кадамжай районунда чыгып сүйлөгөн биздин энекебиздин сөзү, үнү азырга чейин менин кулагымда. Мен Хрущевтан бери дейт, Хрущев айтып атат. Хрущевтан бери чалым экөөбүз ушул жерден шайлоодон өтүп жүргөнбүз дейт. Эми келип биз тизмебизди таппай калдык дейт. Себеп Кадамжайдагы тизме Кеминден чыгып атат. Кеминдеги азаматтардын тизмеси Чоңалайдан чыгып атат. Чоңалайдын азаматтары Ноокаттан чыгып атат. Мына башаламандык бул өкмөттүн, бийликтин ошол мезгилдеги мамлекеттик каттоонун аябай өз элине жасаган кыянаттыгы болду. Биз ачык жарыялаганбыз муну. Биз ушуга макул эмеспиз. Менин укугум бар шайлоого жана шайланууга. Айрыкча сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн Россиядагы биздин азаматтарыбызды консулдук каттоодон өткөн кезде дагы кимге добуш бересиң деп сурап алып, эгерде бийлик эмес болгон болсо, тепкилеп, уруп, кабыргаларын сындырып, көчөгө ыргытып коюп атты, аны көрүп аттыңыздар. Мына Кыргыз элчилигинин жасаган иши ушул болду. Бүгүнкү күндө мен макул эмесмин жана укугум бар кыймылдарынын бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жигердүү аракеттеринин натыйжасында шайлоо кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Себеп биз 200 миңден ашык кол топтой алдык, урматтуу съездин делегаттары. 200 миңден ашык. Өзгөртүүлөргө жетише алдык. Азыр биздин сыртта жүргөн азаматтарыбыз электрондук каттоодон өтүп, консулдук каттоодон өтүп койсо, анын чөнтөгүндө кыргыз жарандыгы тастыктаган паспорту болсо, ал кайсы мамлекетте болбосун, шайлоого укугун кайра кайтарып бере алдык. Бул боюнча могу жерде отурган депутаттар Исхаков Саматович отурат, Зайдин Жамалдинов отурат, Мурадил Мадеминов отурат. Мына ушул депутаттар соңку чечимдерин кабыл алганда, мына ушул кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жигердүү деп атасак болот. Биз акты ак, караны кара деп айтышыбыз керек. Мына ушул өзгөртүүлөр 30-июнда киргизилди. Кол коюлду, күчүнө кирди. Биз бул талапты аткарабыз, ушуга жетише алабыз деген убадаларды бергенбиз. Кыскасын айтканда, Кыргызстандагы кем байлыктар боюнча дагы бүтүн Кыргызстан партиясы позициясын ачык так билдирип келди. Айрыкча алтын иштетүү багытындагы маселелер боюнча дагы. Биздин Кыргызстандагы келген инвесторлордун Кыргызстандын кем байлыктарына талап тоноочулук позициясына тикеден тике каршы чыктык. Биз Кыргыз парламентин партиялык шайлоо менен эмес,
элге кайтарып берүү жагын убада кылабыз. Депутат партия эмес, депутатты ар бир айыл өз өкүлүн өзү тандай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Партиялык шайлоо деген системаны биз жоюшубуз керек. Биз ушул программа менен да барабыз. Мындайча айтканда, бийликтин туткасы эл экендигин элге кайтарып беришибиз керек. Эл укугун элге кайтарышыбыз керек. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы бардык маселелер боюнча ачыктан ачык 10 жылдан бери жарыялап келдик. Ушул баалуулуктарды, ушул программаларды ким биз менен бөлүшсө, биздин эшигибиз ачык деп келдик. Жаратканга шүгүрчүлүктөр болсун. Арабыз жылдан жылга, айдан айга, күндөн күнгө көбөйсө көбөйүп келди, кемиген жок. Кайсыл чоң саясий окуя болбосун, бүтүн Кыргызстан партиясынын билдирүүлөрүн өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Биз ушул позиция менен барабыз. Кыскача партиянын жасаган ишинен менден көп социалдык тармактарда сиздерге отчет берип сүйлөгөн саясий партиянын төрагалары болбосо керек. Кандай, макулсуздарбы? Соңку кезде биздин талапкерлер айтып атпадыбы жана үтүктү сайсаңдагы Модумаров сүйлөп атат деп. Жүрөгүң кайнаса сүйлөйт экенсиң, тура албайт экенсиң.